Мен Египетте оқып жүргенде Мисирде ошо бир көрүнүштү көрдүм. Мектептен 3 кыз чыгып келатат ажыге. Бири хиджабчан, бири мини юбкада, бири крест менен. 3 кыз тамашалашып, түртүшүп, ойноп жүргөн бир мектептен. Коомдук семент бар. Коомдук семент бар. Жана бул семент ислам дини болот. Туура. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям доорунда өз убагында жүйүттөр дагы Мединада ошондой бир келишим аркылуу өзүнүн динин жеңил желпи эркиндикте алып Тоскоолдук жок. Эч кандай тосук. Бир гана жизия деген немени төлөчү, болду, калганын алып бара берчү. Бул орустарча айтып веротерпимость деп, толерантность деп коет. Башка динде эгерде болсоң, сага эч кандай тоскоолдук жок. Бизде биздин динге алып келүү ошонун артыкчылыгын көрүп, биздин артыкчылыгын көрүп. Ага бир топ риваяттар немелер бар. Ошонун суктануу менен ошого өтүп кеткен канча риваяттар бар. Эң туура. Кечеде ошол жөнүндө сөз болду. Биздин динди эгерде таңоолоо десек, бул таңоолоо кылыч менен эмес, күч менен эмес, адеп менен, билим менен, өзгөчө мамиле менен гана аны таңооласак болот. Мусулмандар да мына маселени мындай чечет экен. Үй бүлөсү мындай экен. Булар ата-энесине мындай мамиле кылат экен. Тамакты мынтип жейт экен. Кийимди мындай, үй орозгери мындай экен. Бизди карачы. Биз мындан башыбыз чыкпайт. Биз муну чече албайбыз. Кел мына ошолордой болобу деп таасирленип өтүш керек экен да биздин динге. Ажеке, мен бир мисал келтирейин. Мына бизде мен таң калганым ислам дининин Кыргызстан чөлкөмүндө ушундай өнүгүүсүнө азыраак маани берилет. Мен могу Түркистанда барып калдым. Ясавиянын өзүнүн момундай наследиясын окуган бир топ конференция өткөрүптүр. Бир китеби бар, кийинчерээк мен силерге көрсөтөм. Ошол кайдан келгени, эмне болгон. Анкарага барганда эң байыркы мечет Ясавинин шакирттери салган мечит экен. Байкадыңызбы? Бизден Орто Азиядан ошол жака барып салынган мечет экен. Ал эми биздин территорияны алалы. Алабокада баягы Сафет Булан өзүнүн баягы тарыхый эстек Кыргын мечити. Кыргын мечити. Айтып атпа, исламды ушинтип алып келет. Исламды эгерде кылычтын мизи менен алып келе турган болчу болсо, эмне үчүн 2716 сахаба пешим намаз убагында былк этпей башын алдырышкан. Бул кандай болгон? Анткени ошол жерде жүргөн бир Турсунбай ажы деген мага айтып калды. Ошол көргөздү да. Менин да табаларым ошол убакта коюлган экен. Анткени 1700-жылдары Асанбек Стамовдун жазганы караганда солтолор манжулардан ошол жака чейин сүрүлүп барып, ошол жерден кармашып, ошол жерде бир топ биздин баатырлар коюлган экен. Анан мен сурадым, кайсы жерге коюлуптур менин атабаларым депчи. Ошол мечиттин бири тоонун боорунда коюлган жер экен. Ошол жерге Куран чурдупту. Анан кийин мен айтып аткан ошону чет өлкөдөн келип изилдешет. Биздикилер ошондо мен китеп сурап көргүлөчү. Бир кичинекей момундай бир неме бар. Брошюрка бар. Башка эчтеке жок да. Бул маселени көтөргөн Эркин Ажы Бегимкулов деген киши. Билем мен. Ошо кишинин гана чуркап жүрүп, алда азыр чарчады окшойт муну. Калтырып таштап койду, билбейм. Бирөө бир көңүл бурбай койду. Мына ошол Борбордук Азиядагы эң чоң тарыхый далилге бай болгон объект ошо Сафет Булан Кыргын мечити. Азырга чейин ошо кесилген баштар турат ошол жерде. 2000ден ашуун баш турат. Ленинградтан окумуштуулар келип кылыч менен кыркылганын далилдеген ошолор. Бул аябай чоң биздин диндин Кыргызстанга, азыркы Кыргызстан чөлкөмүндө тарагандыгы жөнүндө аябай чоң далил. Эч нерсе бузалбаган далил. Болгондо да күч менен эмес. Ошол көрүп атпайсың? Сабыр менен. Сабыр менен өзлөрүнүн башын тосуп берген кайсы менен. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бу жерде баягы биздин окумуштуулар, жогорку окуу жайлар ошол жака биздин баягы самоидентификация деп атпайбы? Биздин каяктан чыкканыбызды. Ошону баягы изилдеп чыкса, баягы Талас чөлкөмүндө дагы, Талас өрөөнүндө 751-жылы баягы араб Талас согушу, карлуктар менен Кытайлар менен согушкандарын дагы ошонун өзүнүн убактысын күтүп отурат ал. Араб тарыхында ошол Талас согушу бар. Мен
сүйлөшкөн окумуштуулар айтып берет. Сен ошол жерденсиңби? А жерде мындай согуш болгон мынчанчы жылы. Гумилевдин да китептеринде бар. Деталдары менен айтып берет. Кандай карлыктар согушуп, анан кийин 1000 жылга чейин ошо биз бирден бир мусулман болуп калганыбыз себеби ошондон. Ошол жеңишке ээ болгондон кийин ислам дини ошол жерде сакталып калган. Мен Ноокатта дагы бир объектти көргөм. Эми Кыргызстанда Борбордук Азияда диндин келүүсүнө далилдер өтө көп. Жана Өзбекстанда Самарканд, тиги бу деп жер үстүндө чыгып калган эстеликтер бар да. Шаар эстелиги Самарканд, Бухара шаары, Хорезм шаары. Бул эстелик Борбордук Азиядагы ислам доорунун далили катары. Кыргызстандан кем болбогон объекттер бар десеңиз. Мына Ноокатта Сахаба деген айыл бар. Уккансызбы баргансызбы, ошол жерде Ноокат бар өз чындыгында. Эки зонун ортосу узун кеткен ноо бар. Жар, жылмакай. Ошол жерде ааламдын картасы чегилген сахабалардын колу менен. Планеталар чегилген сүрөт. Ошол мен өзүм өз көзүм менен барып көргөм, ошол бир Жусуп агай деген мени жетелеп апарган. Аны караган эч ким жок. Мына ошол жердеги карта бүгүнкү аалам картасынан айырмасы жок. Ошону сахабалар кылган дейт. Ошонун урматына айыл сахаба деп аталат. Мындай эстеликтер толтура да бизде, далилдер толтура. Тилекке каршы кимдир бирөөгө муну чыгарбоо кызык да эми. Муну сиз айткандай өзүнүн учурун күтүп отурат. Келечек Эми тарыхка деле барсак да, экинчи Индиядагы улуу Моголдор империясынын башчысы бул биздин орчулуку менен кеткени, ошол жерде Бабурдун үйү турганы, бул талашсыз нерселер да. Анан кийин биз Бабурду берип койдук. Улуу Моголдор империясынын башаты каякта турган экен, ошону баягы бешиги каякта болгон экен, бул талашсыз нерсе. Кокон хандыгын берип койдук. Мен Жалал Абадта 1 жыл иштеп калганда Кокон хандыгына бардым. Ошондо атайын баягы сүйлөшүп балдар менен барып ошо Кокон хандыгынын немесин көрдүм да. Чебин көрдүм. Чебин көрүп ошонун тарыхын уктум. Көрсө бир эгерде мен калып кайтпасам 17 ханы болуптур. Бирөөсү да өзүнүн ыктыяры менен бийликтен кетпептир. Кийинкиси келген ошо чепти жогун түйүнөн жок кылып чыккан, кайрадан салып чыккан. Ошондой нерсеси бар экен. Эми тарыхта саясатташат. Балким келечекте бир адилеттүү сиз айткандай саясат келсе, Кыргыздын өзүнүн хандыгы Кокон экендиги ачыкка чыгат деп ишенем. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.